Обув эле өндүрүп жүрө бербей, мен эми өзүм мындай чыгармачылык, мындай чыгармачыл иштегенди жакшы көргөн эмнени көрсөм, жасаганга аракет кылган адам экенмин да. Анан өткөндө ушуну мындай кылып туруп, жатса диван болуп калат, отурса кресло болуп калат, детский балдар үчүн депчи. Ушундай кылып жасагам да. Анан жасап анан бир жолу реклама кылгам. Анан аз просмотр болуп калган, ошо менен турган. Анан баягы Максат деген иним неме кылып атпайбы? Байке балалуу болдум деп сүйүнчүлүп атпайбы? Анан шыр эле ушул эсиме келди. Анан эсиме келгенде айттым, Максат дедим, балаңдын креслосу менден дедим. Мына отурса кресло, жатса диван, спальня, отурса кресло. Замандаштар, сиздерге дагы бир тууганыңыз балалуу болобу, балаңыз балалуу болобу, Таята деп сүйүнчүлөйбү, Чоң ата деп сүйүнчүлөйбү, Аяш ата деп сүйүнчүлөйбү, Эже байке деп сүйүнчүлөйбү? Шыр эле мынтип айтыңыздар. Болду. Балаңа менден же кызыңа менден бир кресло дейсиз да. Өзүнө кресло дейсиз. Мына бул белекке өтө жакшы экен. Мен өзүмө жакты. Ушуну Кудай буйрса, иним Максат балалуу болду. Ошого сүйүнчүсүнө дедим, макул деди. Деп ушуну берип эм. Бул деген аябай жакшы да. Кичинекей балдар жатса дагы астына сыз өтпөйт, жумшак, мягкий. Анан томпоңдоп 1-2 жашка келип калганда мынтип бүктөп алып отурат. Анан өзү талашат, бул меники, отурбагыла дейт. Билесиз го, кичинекей балдар бир кылыктар сонун чыгат го. Анан ошол кезде муну ары бери сүйрөп алат, үстүнө секирип ойнойт, мындай бүктөп алат, мындай кылып туруп бүктөп алат, ар кандай мындай да кылып алат, жатып алат. Мына ушинтип өзүнүн креслосун, ушундай нерсени сүйүнчүлөргө, бала көргөнгө белек кылыңыздар. Мунун баары алмаз өмүрдө бар. Сиздер заказды буйрутманы кыла бересиздер, биз болсо кызматты кыла беребиз. Мындай сонун нерсени сөзсүз бөлүшүңүздөр. Алмаз өмүр кыргыз бренд буюмдарында эмнелер болуп атканы жөнүндө маалымат алып туруш үчүн катталыңыздар. Моундай сонун иштерди башка бирөө издеп жүрөт. Ошон үчүн бөлүшүңүз. Анан лайктуу сөз басыш керек.